Рахмат, менде мындай суроодо эгерде бул кылмыш ишин жасаса, бул эркектерге гана жаза берилеби ошондой же 60 жаштан ашкан эркектерге ошо жазадан бул жерде майыптыгы бар адамдарга жыныстык зордуктоо көрсөтүлсө, ошол жөнүндө мыйзам болуп атат да, же болбосо кордук көрсөтсө дабы? жок, жыныстык кол тийип, ну, сексуального характера, преступлениях сексуального жыныстык характера. жактан зордук көрсөткөнгө гана бул мыйзам өзгөртүү киргизип атат. Там по закону мужчины старше 60 лет, они избегают наказания, потому что ну, по Конституции мужчины старше 60 лет и девушки младше 18 лет, они не подвергаются пожизненному заключению. А эгерде аял киши, 60-тан ашкан аял киши зордук көрсөтсөчү? Ну, сексуального характера здесь имеется в виду. Аял киши 60-тан ашып? Но здесь женщины не имеются в виду, только мужчины старше 60 лет. Потому что, как показывает статистика, то это обычно мужчины. Ошон болуп калып атат да, эгерде мындай мыйзамда иштеп чыгып тең каралыш керек деп ойлойм да булчу. Эми болбой эле койсун андай нерсе, бирок болуп калган учурда ана мыйзам кандай иштелип калат да? Ошол эгерде аял киши 60-тан ашкан аял киши да ошондой зордуктоо иштерине барып калышы мүмкүн. Бул эми Здесь имеется в виду именно сексуального характера преступления. Эми жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да бар да, эркек балдар да бар. Кыздар да бар эми. То есть вы предлагаете включить женщин? Мыйзам ошондой каралыш керек да, бул эми болбосун, мен андайды каалабайм, бирок просто здесь имеется в виду частота этих преступлений. Каким полом совершается чаще всего? Социальные исследования показали. Карап көрөлү, эгерде ошондой. Мен эми жамандык оюм жок, просто мыйзам мындай иштеш үчүн ушундай каралыш керек да, бул мында суроо жаралбаш керек кийинчи. Андай нерсе болбосун, бирок эми азыркы заманда көп нерсе өзгөрүп кетип атат.